Сентябрь айы 2014 жыл. Кыргызстан биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөздү. Дүйнө коомчулугу ат чабыш, көкбөрү, эреңиш, күрөш, найза сайыш, тогуз коргоол, ордо, кыз куума сыяктуу көчмөндөрдүн байыркы оюндары менен таанышты. Бул 20 өлкөнүн атлеттеринин таймашуусу гана болбостон, көчмөн элдеринин маданияты, өнөрү, салттарынын көргөзмөсү болду. Ааламдашы заманында көчмөн жашоо образы сакталып калганбы? Көчмөндүк бул жер которуп, көчүп конуп жүрүүбү же мунун артында катылган сыры барбы? BBC сапарында ушул суроолорду иликтедик. BBC сапарына кош келиңиз. Аны мен Гүлнара Касмамбетова алып барам. Кыргыздар дагы эле көчмөн элби деп сураганынан BBC'нин дүйнөлүк телекөрсөтүүсүнүн продюсери Владимир Эрнандести Кыргызстанга ээрчитип келдим. Сапарыбыз көчмөндөрдүн биринчи дүйнөлүк оюндарына туш келди. Келдик. Чолпон атта Ысык көл өрөөнүнүн борбору болот да, ушул жерде биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну дал ушул жерде болот. Владимир Кыргызстанга келатып, тоо арасында урууларга бөлүнүп, мал багып, боз үйлөрдө турган кыргыздарды көрөм деп күтсө керек. Объявляю всемирные игры кочевников открытыми. Чолпон атадагы Заманбап ипподромунда алдыңкы видео добуш техникасын колдонуу менен уюштурулган ачылыш аземин көргөндөн кийин көчмөндүк ааламдашынын агымында жуулуп кетсе керек деп ойлоп калды. Шаабайын суутпай мен аны жайлоого алып келдим. Кырчын жайлоосу. Кыргызстандын бардык аймактарынан эл мыкты боз үйлөрүн, кооз буюм тайымдарын артынып келген. Кадимки кыргыз конушу кулачын жайып, меймандарды тосууга даяр туруптур. Көчмөндөрдүн дүйнө таанымы эмнеси менен өзгөчөлөнөт деп кыргыздын тебеттей чапанын кийген кишиге кайрылдым. Жалпысынан отурукташкан шаар болуп жашаган калктан айырмаланып, көчмөндөөрдүн эркиндиги, ошолун умтулуусу, кайсыл жерде болбосо сүйлөгөн сөзү, нарктуулугу, барктуулугу, бири-бирине сүйлөгөн сөзүндө да мамилесинде дагы бир эле сөз менен, ошо сөздүн салмагы менен, бир гана сөзүндө ушунча чоң ойдун, чоң идеянын салмагы жатканда бул элдерде. Жашаган жашоосунда дагы өзүнүн жашоо турмушта кылган мамилеси да ошондой болгон. Көчүп конуп жүргөн элдерге эч кандай ашыкча дүнүйө мүлктүн, жүргүзгөн саясаттын, мындай олку солку жанагы адамдын бири-бирине болгон мамилесиндеги жагдайлар көп болгон эмес. Отурукташкан калкка салыштырмалуу саясатка кошо жүргөн диндин консервациясынан да булар эркин болгон. Анткени дегенде ашып ашкан эл, жоо баскан эл, суу кечкен эл, аялдары кошо жүрүп алып туруп эр чабышкан элдер, жылкы айдаган эл, жылкы кайраган эл, күзгө чейин, күздөн кышка чейин булар деген жер которуп жашаган элдер болгондуктан булар жашоо шартка табигат менен жерди өзүнүн таманы менен сезип, жүрөгү менен сезип, асманга башын такап, тоо кезип, ашып жүргөн элдерде буларда деген жашоо маданияты өзүнчө кандайдыр өзүнчө нукта калыптанган, тарбияланган эл да. Мына менин кийип отурганымды көрсөңүздөр, накта кыргыз чапан, оймо чиймеси жок. Накта кыргыз тебетей, чыптама, көйнөк, ушуну баардык тең улуттук наркта каада салтта тигилген кийимдер да. Боз үйдүн жасалгасы бүт ушундай. А жерде швейный машинка жок. Керек болсо Кытайдын үлгүсүнө жасалган боз үйлөрдө титирген жокпуз бул жерде. Бүт бартын кыргызча. Сабасы дагы, үйкөгү дагы, сандыгы дагы, боз үйдүн ички жасалгасы, сырткы жасалгасы дагы, аттардын мамыга байланышы, 7 областтан бүт бартын бири-бирден даярданып келишти. Өзүлөрүнүн улуттук каада салт боюнча бешикке салуу баланы, канды кийизге салып көтөрүп кан коюу, кыз узатуу, келин алуу, баланын тушоосун кезүү, баланы отургузуу деген ар кандай ушу кыргыздык каада салттарды ушу 7 өрөн, 7 дабан өзүлөрү даярдап ушунун баардыгын көргөзүшөт.
өзүбүздүн эл катары калыптанып келаткан канча кылымдан бери өзгөчөлүгүбүз болуш керек. А ошону эгер ар бир эл камдап сактап жашай албаса, анда биз жаратылган нерсени байытпастан биз кайра кемитип коебуз. Эл көчмөндөр оюндарынын катышуучулары жана чет өлкөлүк меймандарга кыргыздын салтын, өнөрүн, чеберчилигин көргөзүүгө камынып туруптур. Көчмөн турмушун жана маданиятын чагылдырган чаранын баары бир жерде топтолгонун көргөн Владимир дароо эле камерасына кадалды. Көчмөндөр мелдешине 20 чакты өлкөнүн 400дөй атлеттери Кыргызстанга ат эмес, учак менен келип, боз үй эмес, көп кабаттуу отелдерге жайгашкан. Алардын айрымдары менен 21-кылымда көчмөндөр оюндарынын мааниси жөнүндө баарлаштык. Карапайым эл түшүнбөйт башка күрөштөрдү. Партерде оонап жүрө беришет. А буну карапайым эл өзү контролить этип турган күрөш, түшүнүп турат. Карапайым эл өзгөрүп турат. Тетиги туура эмес жыгылды. Тетиги 2 балды бекер бердиңер, ал деген 1 бал болгон деп карапайым эл өзү түшүнө турган күрөш. Бул себеби дегенде бул тек кылымдан бери келаткан күрөш. Тойлордо, жакшылыктарда күрөшүлүп келаткан күрөш. Ушуну биз дүйнөгө алып чыгып атабыз. Азыр алыш күрөшү дүйнө жүзүнүн 80ден ашык мамлекетинде күрөшүп атат. Кудай буйрса Олимпиадага киргизебиз деген үмүтүбүз бар. Көчмөндөр оюндары ушинтип жыл сайын өткөзүлсө абдан кооз болчудай. Себеби көчмөндөрдүн бардык оюндары бир жерде өткөзүлөт. Эл чогулуп, көрөрмөндөр да көп болот. Биз кыргыз күрөшүнө түшүп көргөн эмеспиз. Бул жерге алыш күрөшүнө катышабыз деп келип, кыргыз күрөшү болот дегенинен командабызды кыргыз күрөшүнө да салдык. Жыл сайын уюштурулуп турса, биз жыл сайын келип, алышка да, кыргыз күрөшүнө да катышууну каалайбыз. А дегенде байкап көрүп, биз дагы Тажикстанда ушундай көчмөн оюндарын уюштуруп калаарбыз. Түркиядан келип, манда кыргыз туугандар менен келген коноктор менен улак чабышып атабыз. Биринчи жолу келгендигинен аябай курсан болуп, хош болуп, мына толкунуп атабыз. Ата ватанда келип, мында улакты көрүп, мындагы туугандар, кыргыздар рахмат, Кыргызстан туугандар жасап берди атты. Аябай толкунуп киргенде не кыларыбызды билбей шашып калдык да. Аябай жакшы ойнойт экендер. Биз кыргызбыз, бизди түрк дейт, Түркиядан келген дейт. Эми канча керек чапташабыз, боордаштар да неме кылып жатат. Кыргызстан сизге жактыбы? Kyrgyzstan, very nice. Very nice. Very Good. nice. Good. Çolpanta good. Is it cool? And sea. Swimming. Swimming. Good. Go. Are there any big wrestlers in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan? All good. All good, but you are the best. Yeah, all good. And how strong are you? Me? Yeah, Strong. very strong, yeah? Maybe. Surgaljal, shall we just do this kind of you and me? Okay? Yeah, okay. Yeah, let's do it. You're strong. Okay. Кыргыздар азыр көчүп конбой, чоң шаарлар менен айылдарда отурукташканын, жайлоого мал бакканы гана чыгарын түшүнгөн Владимир көчмөн руху сакталып калганбы деп кызыкты. Тынымсыз Манас айтылып жаткан боз үйгө бардык. Касиеттүү боз үй эле бизге туюлуп кетти. Биздин Кыргызстандын бардык манасчылары ушул жерде чогулуп алып, эч бир тынбастан бирин бири улап, Манас эпосун айтып турган кез экен. Англиски эстешим тилин түшүнбөсө да, манасчылардын касиетин сезер бекен. Боз үйдө кыргыздын сыйкырчылары отурат деп түшүндүрдүм. Сыйкырчылар десем, Владимир кубулуштарды көрөм деп күттүбү, жокпу билбейм. Кунт коюуга отуруп, бир маалда жанында отурган манасчыларга суроолорун жаадырды. I want to ask this gentleman here, what does the hat mean? Сиз жаныңызда отурган борекке калпаңыздарды түшүндүрүп бериңиздерчи дейт. Бул калпак кийистен жасалат, койдун жүнүнөн жасалат. Анан мунун элеси биздин кадимки сыртта турган ала тоо тоонун элесин берет.
Ал гана эмес, мына биз отурган боз үйдүн элесин берет. Ушунун ичинде баардык кыргыздын философиясы, жашоо дүйнөсүнүн баары чагылдырылып, анан ошол улук нерсени биз башыбызга кийип алып, анан оозанып улуу манаста айтып жүрөбүз. Бул кышында жылуу, жайында салкын. Бул ызык өткүзбөйт, суук өткүзбөйт. Бир темпте кармап алып жүрөт. What does the nomad mean? Көчмөн деген эмнени билдирет? Бир өзөндөн бир өзөнгө кыштап, жайлап, малын айдап, кышкысын кыштай турган жери бар, малды жайып, жайкысын жайлай турган жери бар. Ошол улуу көчмөн эл болгондугун айтат. Ал эми бизде азыр мынакей маңдайыбызда элечек кийген энекебиз отурат. Бунун түпкү философиясы 18 метрден кем эмес болот. Бул көчмөн калкта жаман айтпай жакшы жок. Адам кары киши өлсө, мисалы ушуну кепин кылып жерге көмүп кеткен чоң философиясы да бар. Ал гана эмес, мынакей эжелерибиз отурат, мына белдемчиси тагынып, ал белди бекемдей турган белдемчилери болгон. Анан кыз келиндер кийген тигиндей үкүлү төбөтөй топулар болгон. Кыргыздын ушундай той топур, аш тойлордо, жакшылыктарда ушундай көрүктү берип турган. Why does everyone have clothes and cushions and everything here in the yurt? Боз үйдүн ичиндеги узун таяктар уук дегенди билгизет. Тегеректеп турган бул керегени билгизет. Төрүндө турган тоголок түндүктү билдирет. Баардыгы бири-бирине туташып, бири-бирине байланып турат. Буну бат-бат чечкенге, көчкөнгө, көчмөндөргө эң ылайыктуу үй турмушундагы пайдаланган иши. Башка элдин жабдыктары жок. Бүт кыргыздын колунан чыккан кайыш менен байланат, жип менен байланат, кийиз менен курчалат, жайганга дагы, кайра бүктөгөнгө дагы ошончолук оңой болот. Анан жүктөгөндө бир 2-3 төгө жүктөп алып, бир төгө жүктөп алып кетсе болот. Ат жанында ойногон азамат кыргыз балдары. Көчмөндөр оюндары бул тек гана күч сынашуу эмес. Анын артында мааниси, сыры бар деп Англияда туруп эле кесиптешимдин кулагына куюп келгем. Эл оозунан да уксун дедим. Көчмөндөр оюндары байыркы замандан бери болуп келгенин айгинелеген Манас эпосу. Андыктан манасчылар өздөрү айтып бергенин туура көрдүм. Көкбөрүнү биздин ата-бабалар Манаста да айтылат. Жылкычылар түнү менен кайтарганда жылкыныч. Ошондо бөрүлөр, кашкырлар тийгенде ошо балбандар жөнөкөй жигиттер кайтарган эмес, балбан баатырлар кайтарганда жүрөктүүлөр. Жоодон сакташ үчүн, жана ит куштан сакташ үчүн ошондо кашкырлар тайларга тийгенде ошо кашкырларды ортого алып, тирүү эле кашкырды. Анан тартышчыкен. Ошо тартканда керек болсо тирүү кашкыр бөлөк-бөлөк бөлүнүп кеткен деп айтылат да. Анан ошондон улам кийин азыр улак болуп калды. Улакты ортого салып эрежеси менен тартып жүрүшөт. Бирок улак тартыш деп да аталып жүрөт, көкбөрү деп. Байыркысы ошо бөрүнү тарткандан улам азыркы убакта Алай элинде, бизде Тоолу Алай жеринде торпок тарткан улакчылар бар. Көчмөндөрдүн ат үстүндө болсун, же болбосо жер үстүндөгү оюндары болсун, бул дайыма заманынан бери гана намыс үчүн келген да. Намыс талашы, баланча уруу, баланча эл келип, анан эки жака балбандарын салып, же болбосо айзакерлерин салып, ушундай күч сынашуу менен өткөн да. Жеңип алса, ошол тарап, ошол тойдо абдан шаанилүү олимпиадалык оюндагыдан утуп алгандай эле болгон да. Азыр айтып жүрүшөт, олимпиадалык оюн Грецияда биринчи чыккан деп. Бирок буга биздин теткер далилибиз бар да. Далилибиздин бири бул Манас атабызда Көкөтөйдүн ашы. Көкөтөйдүн ашында ат үстүндөгү оюндар, жөө оюндар, керек болсо жөө жарыштан бери болгон да. Көчмөндөр бир орундан бир орунга көчүп жүрсө дагы цивилизациясы, маданияты, ошол эле спорту өнүгүп келген да. Анан орустардын келишиши менен кээ бир спорттук оюндар токтогон бизде. Кыргыздарда эң акыркы жолку найза сайыш Шабдандын ашында болгон да. 12-нчи жылы Шабдандын ашында болгон, андан кийин найза сайыш токтоду. Эң акыркы ошол сайышта Жумгал жергесинен чыккан Аксакал деген өзү катары менен 60 кишини сайып аттан түшүргөн найзакерибиз өткөн да. Ошондон кийин орус эли бул кан төккөн оюн экен деп, гумандуулугу жок экен деп жокко чыгарып койгон. Бул себеби эки жактан келген эл
өзүнүн мыкты баатырын камдап туруп, мыкты найзакерин камдап туруп, анан баягы сынакка салган да. Анан ошондо Аксакалдын найзасынан Тиштеек деген Сарыбагыш элинин баатыры каза болуп калгандыктан булар орустар токтотуп койгон. Манасчы найза сайыш сыяктуу таймаш эмне себептен өткөрүлбөй калганын түшүндүрүп берди. Мааниси терең оюндардын бири ордо эмеспи? Ал тууралуу батыш өлкөлөрүндө дээрлик билишпейт. Манас атабызда айтылганда 40 чоро хандар бектер ойното турган оюн болгон. Ортосу хан мамлекет, тегерегиндеги тизилген чүкөлөр эл катары болгон. Чүкөлөрдү атып отуруп, анан ханды черткен аягындачы абалак менен же болбосо муну томпой менен атат. Чийинден чыгарганда ханды калыстыгы болбосо эл алмаштырып кайра коюп коет. Сагынбай атабыз жакшы сүрөттөп айткан. Чимире кармап томпойду, чийинди басып тоңкойду дейт. Жолойдун жиберген элчилери келип ордону жарып өтөт да, ошондо чыр чыгат ордодон. Төөңдү ары карай тарт дейт кербенчилерге. Алар болбой күчкө зордоп, ошо атайын чыр чыгарыш үчүн ошентип бастырганда, чүкө чертип жаш Манас ичке түшүп алыптыр. Чүкө чертмей чоң оюн ишке түшүп алыптыр дейт. Ошондо чүкө менен черткенде астыңкы эки төөнүн шыйрагын сындырып, андан ары бараткан качырдын шыйрагын сындырып кетти дейт. Владимирден сырткары көчмөндөр оюндарына кызыгып келген далай чет өлкөлүктөрдү жолуктурдук. Мен муглин болуп иштейм, биякта. Мектепте иштейм. Аңгыстыл сабак берем, токтугу. Апам деген Турсун, жана Кана атам. Менин кыргыз апам бозүй тикет. Ошол үчүн биз келдик. Биз 5 бозүй бар. Анан биз айбай тикейбиз, мен жарам берем. Кантип жардам бересиз? Мен нерселери көтөрөм. Ушундай жарам берем. Менин атым Валерия. Италиядан келгем. Кайыкчымын. Кыргызстандын дарыяларын көргөн келгем. Көчмөндөр оюндары болоорун Италиядан туруп эле билгенбиз. Элдик көрсөтмө бизге абдан жакты. Салттуу кийимчен кыздардын, жигиттердин сүрөттөрүн тартып алууга шаштык. Алардын көз карашында бир сыр катылып тургандай. Менин атым Олеся. Италияданмын. Абдан кызыктуу салтанат болуп жатат. Көчмөн маданияты менин жан дүйнөмө төп келип турат. Мен дагы көчмөнмүн. Себеби мен ар кайсы өлкөнүн дайраларында кайык менен сөзөм. Ачык асман алдында уктайм. Бул чет өлкөлүктөр кыргыздын оюн зоокторуна кызыгып жүрүптүр. Англиядан келген кесиптешим болсо, көчмөндөрдүн жан дүйнөсүн түшүнүүгө умтулду. Владимир кыз куумайды көрүүгө ынтызар болду. Илгери жигит кызды кууп жетсе, ага үйлөнгөн учурлар болгон деп укса керек. Мен Дайырбекова Жаңыл, 1998 жылы төрөгөм. Бул ат менен алектенгеним 4 жыл болду. 4 жылдан бери кыз куумайга катышып келем. Ошо кичинекей кезимден бери атка кызыгам. Ошо ат менен атырга көп кызыгам. Муну эмне үчүн кыз куумай деп атап коюшкан ушул оюнду? Анткени буякта кыз качат, бала куулайт. Ошон үчүн кыз куумай деп аталган. Биринчи кыз астыга турат, анан кийин бала куулайт. Бала куулуп жетип өбүш керек аны 3 жолу. Анан кийин бүтөт ошону менен. Анан кийин кыз баланы куйт. Анда кыз баланы кууганда балага жетип камчы менен 3 жолу уруш керек. Жаңы сен бирөөнү ошентип камчылап көрдүңбү, жетип барып? Ооба, көп эле жол болгон. Кыз куумайдын артында кыргыздын кандай мүнөзү турат деп ойлойсуң? Кыргыздын тайманбастыгы, жеңилип калышпаш керек, утуш керек, жетиш керек. Турмушка чыкчу жигитиңиз сизди ушинтип кубалап туруп жетип алышы керекпи? Жок. Эмне үчүн? Анткени оюндун эрежеси менен жеткизбеш керек. Азыркы 21-кылымда ат минип кыздар кыз куумайга түшкөнүнүн кандай орду анын мааниси? Мааниси? Ушундай оюндарды көп көргөзүп, ушундай оюндар жыл сайын болуп турса дейм да, ошондо
кыздар кызыгат, балдар да кызыгат. Does she think it's a way of helping the nomad culture be rescued? Ушул кыз кумай оюнун сактап туруунун өзү көчмөндөрдүн маданиятын дагы көпкө сактап туруу деп ойлойсузбу? Көп сактап, ушундай оюндар көп болуп, менин оюмча бул оюн сакталып калат деп ойлойм. Жаңыл, өзүңдү көчмөн кызмын деп эсептейсиңби? Ооба. Эмне үчүн? Анткени катышам, өзүм да кызыгам, абдан жакшы көрөм. Жигитке жеткирбей, жел менен жарыша ат чаптырган ала тоолу кыздын образы англиялык кесиптешим үчүн энигма тагышмагы ойдон калды. Оюндар эле эмес, көчмөндөрдүн жада калса ар бир кийиминин артында терең мааниси бар экенин көрдүк. Элечекке оролгон кездеме аялды көрктүү кылып көрсөтүү менен бирге бир катар керектөөгө, анын ичинде адамды акыркы сапарга узатууда колдонулганын түшүндүрдүм. Демек көчмөндөр күнүмдүк турмушта табият менен жуурулушуп жашоо менен бирге көр оокатка көп алдырбай, өмүрдүн кыскалыгын, өлүмдүн сүрүн баамдап жашаган эл турбайбы деп таң калды коллегам. Мен болсо бир учурда тайгандарга кызыктым. Кыргыз тайгандарын жакындан биринчи жолу көрүшүм. Көчмөндөрдүн турмушунун бөлүнгүс, ажырагыс бир бөлүгү бул кыргыз таза кандуу тайгандар болгондо, мына ушул көчмөндөрдүн фестивалында, көчмөндөр оюндарында биз ушундай таза кандуу кыргыз тайгандарын асырап, өстүрүп, аларды машыктырып, кармап жүргөн кыргыз жигиттери менен жолугуп калдык. Мен Нарын областынан келдим, Ат Баш районунан. Атым Жакупов Майрамбек. Булардын мүнөзү ушул киши каппайт, бул жоош болот тайган. Бул охотага чыкканда булардын өзүнүн канында бар, булар аңчылыкка чыкканда бул карда болобу, эмне болот, кеткен мурунку 1 саат 2 саат өтүп кеткен жыттарды кубалап булар тапкан аябай жөмдөндү да. Таза тайгандар үстүндө жүндүү болуш керек. Сизде көп болду тайган кармаганыңызга? Ысыккөл район Бостер айылынан келдим. Атым Бакыт Казакбай уулу Бакыт. Булар деген мергенчилин аңчылык иттер да. Булар таза кандуу тайгандар 2 түргө бөлүнүшөт. Мындай жүндүү, анан алыска чуркоочу болуп, жүндөрү кыска болуп. Бу сиздин тайган, бу алыска чуркаган тайганды, Күлүктөр да булар. Күлүктөр. Билер деле күлүктөр. Булардын эмеси бар. Кыргыз тайгандары да булар таза. Таза кыргыз тайган ушундай болот да, буттарда жүн болот момда. Таш башка небеткенде могу сактайт, куштар. Насказоодо калып муз системет кылганда мына тайган ушу менен düşүбөй ушунун эмесине өзү жатып алат. Башын капырып, жүндөрдүн арасына жатып. Таза тайгандар ушулар мына жумуш керек, кулагы жумуш керек. Таза тайгандар мына ушул куйругу чыгып болуш керек. Анан ушул тайгандардын тукумун таза кармаш үчүн сиздер мындай кантип ошону асырайсыздар да, тукумун таза кармап? Мисалы үчүн буларды таза кармаш үчүн ар кайсы жерге барып аргындаштырып келебиз. Мисалы көлдөн таласка алып барып, таластыктар бизге алып келип ушун тукумун таза кармаш аргындаштырып турабыз да, башка иттерге кошуп. Антпесе бузулуп кетет. Кантип багасыздар? Сиз айтып бересизби өзүңүздү тааныштырып? Оттук айылынан келгенбиз, Нарын областынан. Атым Руслан. Тайгандын багылышы бул өзү аңчылыкка чыкканда чуркага ылайыктатып көп да кузбайбыз мына. Кадимки эт менен багылат, нам менен багылат. Көп берип койсо чуркабайт. Сойгузуп койсо өзүнүн табуу менен беребиз аңчылыкка саларда. Аңчылыктан келгенден ошол ичагарын жешет, өпкө жүрөгүн жешет. Этин адамдарга берилет. Атайын үйрөтөсүздөрбү машыктырып? Бул таза тайганда, кыргыз тайгандар өзүнүн канында болот бул. Алгырлыгы үйрөтүлбөйт бул, өзүнөн болот. Бул кыргыз тайгандар таза тайган болгондон ушул аңчылыкка карышкырга салынат булар. Түлкүгө салынат. Эмне жаныбар болсо алат, кубалайт. Жүрөгүнөн болот бул карышкырга салган. Тайгандарга ат коюлабы? Коюлат. Тайгандарга кыргыз эли жакшы аттарды койгон. Учар, алгыр сыяктуу аттарды. Ал эми Владимир көк бөрүнү жакындан биринчи жолу көрдү. Владимир тетиги талаада жаткан улакты барып, ат үстүнөн эмес, жерде туруп эле көтөрүп көрүңүзчү дедим.
Кызыктуу, бирок такыр болбоду. Элге уят болуп калбайын деди окшойт. Көзүбүз тойбой кечки камера тартып жүрүп, акыры тыныгы отуруп Владимир менен баарлаштым. Ушу кыргыздардын көчмөн экендигин туюнткан кайсы жактарын байкадыңыз? I thought this was going to be a sporting event. Бул спорт мелдеши болот деп ойлогом. Биз Чолпон Атада таймашып жаткан атлеттер менен жолуктук. Көрсө көчмөндөр оюндары алардын маданиятынын бир бөлүгү экен. Бул тек гана таймаш болбостон, ар бир оюндун артында терең мааниси турат. Ал мааниси көчмөн турмуш менен тыгыз байланыштуу экен. Алар тууралуу бизге боз үйдөгүлөр, манасчылар айтып беришти. Буга чейин буларды билген эмесмин. Something I did not know before. Алардын көчмөндүгү кандай нерселер аркылуу, кандай жүрүм-турум аркылуу сизге көрүндү? Maybe in two ways, I guess. In how close they are. Аны эки нерседен байкаса болот. Биринчиси алардын жерге, мал жанга, өзгөчө жылкыга болгон жакындыгы. Турган боз үйлөрү жалаң жыгач кийизден жасалып, терезеси асманды карап турат экен. Буюмдары, шырдак төшөктөрү жүн тери сыяктуу табигый нерседен жасалган. Көчмөн маданияты табиятка жакын экен. Экинчиси бул көчмөндөрдүн жашоосу. Турмуштун ар бир көз ирмемин баалашат тура. Динине карабай ар бир кишиге батасын берип, ыраазычылык менен жашаган ток бейил эл экен. Буларды көрүп көңүлүм жибиди. Бир боз үйгө киргенибиз эсиңдеби? Үй ээси Гүлнара меймандары менен келди деп сага да ыраазы болду. Алардын мейман достугуна кубандым. Мен мурун көп эл жерди кыдыргам, бирок көчмөндөрдүн турмушка болгон мамилеси айырмаланып турат экен. Алардын мындай жүрүм-турумунда сиз көрүп жүргөн батыш өлкөлөрүнөн башкача мындай көзгө урунуп кеткен учурларды байкадыңызбы? Me as a foreigner, Мен кыргыздарды көрөйүн деп келсем, алар өзүмдү чет өлкөлүк экенимди көрүп, байкоого алышты. Башка өлкөлөрдө чет өлкөлүктү коркуп же жаман көрүп, же тиешеси жоктой карап калышат, бирок жакындабайт. Бул жерде болсо кызыгып, баарлашууга умтулушту. Өзүм негизи көп сүйлөбөйм, бирок бул жерде аралашып, бакылдашкым келди. Себеби ошондой жылуу маанай түзүлдү. Кыргыздар өз тарыхын, маданиятын манасчылардын дастан аркылуу кылымдар бою ооз-эки түрдө сактап келгени таң калыштуу. Көчмөндөр байыркы доордон ушул күнгө чейин боз үйлөрүн эле эмес, тарыхын, салтын, өздөрү ким экени тууралуу эс тутумун ат жалында артынып келген эл экен. Алар буюм тайымын эле көтөрүнбөй, кыргыз эли ким экенин унуттурбай, тарыхый жоопкерчилигин ала жүрүптүр. Муну билгенимде көңүлүм эргиди. Мен Кыргызстанга келерде көчмөндөр бул көчүп конуп, эл кыдырып жүргөн уруулар болот деп ойлогом. Келсем кадимки эле заманбап мамлекет экен. Сиз Гүлнара Кыргызстандан Лондонго барганыңыз деле көчмөндүк болуп жатпайбы? Демек сиздей болуп, бул өлкөдө туулуп өскөн адамдын көчмөндүгү жүрөгүндө экен. Мен болсо ойлоп турмун, зоопаркта кармап тургандай бир көчмөн уруусун көрөт экенмин деп. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чет өлкөлүк адамды ээрчитип келүүнү аябай каалагам. Алар кыргыздын оюндарын, салттарын көрүп, көчмөндүк бул тек гана жер которуп көчүп жүрүү эмес, көчмөндүк кишинин жан дилине сиңген өзгөчөлүк экенин туюшса экен дегем. Ал максатыма жеттимби, жокпу? BBC-нин бул сапарын көргөн адам өзү тыянак чыгарсын. Çıkan şırıldan hey, karu taşka bütkönde hey, talaşa çıkan şırıldan hey. Yine savun tünlökse, akçibek dey vuralıp, balapanday deniz köy. Baskarı sonun baralday, bizim Alatonun ay. Benim şirketlerime cevap